Мээримдүү жана ырайымдуу жараткандын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар, арыбаңыздар. Жараткан баарыбыздын туткан розобузду кабыл кылсын жана ошол затка деп арнаган ибадаттарыбызды, дуаларыбызды өзү кабыл кылып, ой тилек максаттарыбызга жеткирген болсун. Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө кирип отурабыз. Бул акыркы 10 күндүктөрдө ибадаттарды өтө көп кылышыбыз керек. Анткени бул күндөрдө бир соопко балким 1000, 100 000, 200 000, аалымдар айтмакчы миллионго чейин сооптор көтөрүлөт. Анткени бул акыркы 10 күндүктө неге десеңиздер, ыйык Кадыр кечеси камтылган. Мына ошон үчүн. Кадыр кечеси демекчи, ушул Кадыр кечеси тууралуу өзүмдүн билгендеримди сиздерге айтуудан мурун бир окуя менен сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Бул окуя дагы биздин түрк боордошторубузда болуп өткөн экен. Кече жакында эле болгон дейт. 10 жылдын аrak бирагында 80 жашка таяп калган бир аксакал өзүнүн жаштык кезин мынтип баяндап бериптир. Биз тоодо айылда жашайт элек. Мен бала кез 13, 12, 13 жаштагы бала. Рамазан айдагы ушул бүтүп аягына чыгып калган акыркы 10 күндүктүн ичиндебиз дейт. Эми биз ойноо балдарыбыз сухурга эрте мененки ооз жапканга чейин убакытты өткөрүш үчүн балдар менен ойнойбуз дейт. Балдар менен чер жазышабыз дейт. Ар кайсы жакка барабыз дейт. Айтор ушинтип убактыбызды өткөрөбүз дейт. Ойногон оюнубуздун көпчүлүгү көз таңмай оюн болчу дейт. Мындай жатканда бир баланын көзүн таңып башкабыз жашынат элек дейт. Мына ошол жашынганда биздин айылдын жанында Ыракта 60 чакырымдай жерде эски мүрзөлөр бар эле дейт. Бала кезибиз дейт, ошол мезгилде биз мүрзөдөн коркчу эмес экенбиз дейт. Ошол мүрзөгө барып, ошол мүрзөгө жашынып, ошол жактарда ойноп, ошентип чоңойдук дейт. Мына ошентип жүрүп, дагы бир күнү сухурга чейин, эрте мененки ооз жапканга чейин көбүрөөк убакыт болгондугуна байланыштуу оюнубузду баштадык дейт. Бир баланын көзүн таңдык, биз болсо чуркап мүрзөнү карай кеттик дейт. Менин бир тууган агам жана менин досум дейт. Мен дейт, мүрзөгө кетип атам дейт. Адашпасам, ошол мезгилде түнкү саат 12:30-1 чамасы болчу дейт. Мүрзөгө барып эле, мүрзөгө ушундай жашынайын деп мүрзөнү аралап киргенимде, көргөн көзүмө ишенбей катып калдым дейт. Мүрзөнүн ар бир дөңүнөн, дөңчөсүнөн адамдар чыгып, аппак болгон, нурдай болгон адамдар кыбла тарапты карап турушат дейт. Көздөрү караңгы дейт. Көздөрүн карасаң коркунучтуу, бирок көздөрүнө мындай бир нур чыккандай болуп турат дейт да. Бардыгы бир тарапты карап турат дейт. Мен көпкө чейин өзүмө келе албай, дендароо болуп катып калдым дейт. Качан гана мечиттин имамы келип менин колумдан тартып туруп, "Балам, эмне болду сага?" дегенде анан өзүмө келдим дейт. Анан имамга айттым дейт. "Устаз, сиз тигилерди көрүп жатасызбы?" Десем, устазым жанагы мүрзөдөгү адамдар жакты карап, "Жок, эч нерсе көрбөй элемин. Эмнени көрүп атасың?" деп менден сурады дейт. Мен ошондо устазыма, "Устаз, но мүрзөдөгү адамдардын баары чыгып, аппак болуп кийинип, кыбла жакты жүздөнүп, Аллахка дуба кылган кейипте, Аллахка дуба кылган шекилде турат" деп айтсам, устазым көзүнөн жаш алып кетти дейт. "Колумдан жетелеп жүр, анда мечитке баралы" деп эркелеткен сөздөрү менен мечитке алып барып, акырын эңкейип мага бурулду дагы. "Уулум, биз мына Рамазандын акыркы 10 күндөрүндө турабыз. Сенин көргөнүң балким бул Кадыр кечесинин белгисидир. Балким Кадыр кечесине жолуккандырбыз" деп менин пешенемден жана колумдан өп, "Бар эми, үйүңө бара кой" деп узатты дейт. Мына ошол окуя али күнгө чейин эсимден кетпейт дейт. Ошол окуяны 80 жыл убакыт өтсө дагы, ошол окуя дагы бир жолу кайталанып, ошол окуяга туш болсом деген үмүттөмүн дейт. Балким башкалар буга ишенбеши мүмкүн, бирок ошол түн, ошол кече мен үчүн Кадыр кечеси болсо керек деп азыркы күнгө чейин үмүттөнүп келем деп жанагы 80 жашка таяп калган карыя айтып берген экен. Кадыр кечеси демекчи, Кадыр кечеси, Кадыр деген сөздүн өзү мындай бир чечмелегенге аракет кылайлы. Лейлатул Кадри деген бул Лейла деген түн деген. Кадыр деген бир нерсенин өлчөмү деген.
Эмненин өлчөмү десе, биздин кылган ибадатыбыздын өлчөмү, биздин кылган амалдарыбыздын өлчөмү, биздин кылган сооп иштерибиздин өлчөмү мына ушул Кадыр кечесине, Кадыр түнүнө биз жолугуп туруп кандай гана ибадат кылсак, мына ушунун өлчөмү кыяматта бизге көрүнөт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи ушул Кадыр кечесинен мурун ушул кантип Кадыр кечеси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына баяндап берген, ушуну айтып берейин. Тагыраак айтканда, пайгамбарыбыздын эсинен кантип ушул Кадыр кечесинин так даана өзү ошол күн өзү боло турган күнү убактысы кантип эсинен чыгып кеткени тууралуу айтып берейин. Пайгамбарыбыз айтат: Аллахтан мага белги келип, Кадыр кечеси кайсыл түнү, кайсыл саатта, кайсыл убакытта боло турганы билинди дейт. Адамдарга ошону жарыя кылайын деп чыксам, эки адам, тагыраак айтканда менин сахабаларымдан болгон экөөсү бири-бири менен урушуп, бири-бири менен араздашып, бири-бирини ушул ыйык Рамазан айында, ыйык түндөрдө, ыйык күндөрдө бири-биринин көңүлүн ыза кылып, капа кылып жатышыптыр дейт. Анан пайгамбарыбыз жанагы эки сахабаны көрүп, көңүлү түшүп, капа болуп, эмне үчүн булар ушул ыйык айда ушинтип бири-бирин капа кылды экен деген нерсени ойлонуп олтуруп, жанагы Кадыр түндүн белгиси пайгамбарыбыздын көңүлүнөн көтөрүлүп чыгып кетет. Жанагыларды пайгамбарыбыз бөлүштүрөт, өзүнүн ар бирин ордуна коет, анан сахабаларга, адамдарга мынтип айтат: Эгер билесиңерби дейт, билсеңер, мен силерге өтө ыйык болгон түндүн качан экендиги жөнүндө кабар берейин деп чыккам дейт. Бирок эки сахабанын, эки адамдын урушуп, араздашып жатканын көрүп, менин көңүлүмдөн чыгып кетти, Аллах алып койду дейт. Мына ушинтип айтат. Ушул мына караңыздар, бири-бирибиздин көңүлүбүзгө тийишибиз, бири-бирибизди капа кылышыбыз ушул бул бир эле Рамазан айында, бир эле Кадыр кечесинде, же болбосо бир эле ушул орозо убактысында эмес, бардык эле убакыттарда бири-бирибизди капа кылбашыбыз керек экен да. Мындай карасаң жөнөкөй эле көрүнүшү мүмкүн, бирок пайгамбарыбыздын көңүлүнө канчалык таасир берген дагы жанагы нерсени ойлонуп олтуруп, ошончолук деңгээлде катуу ойлонгондуктан баягынын качан боло турганын Аллах Таала көңүлүнөн алып койгон пайгамбарыбыздын. Аалымдар айтат, пайгамбарыбызга өтө чоң белек берилген дейт. Пайгамбарыбыздын үммөтүнө, пайгамбарыбыздын артынан ээрчигендердин баарына өтө чоң белек берилген дейт. Бул кандай белек десе, бул Кадыр кечеси деген белек экен. Неге дегенде, Аллах Таала Куранда айтат: Биз Куранды Кадыр кечесинде түшүрдүк. Кадыр кечеси эмне экенин билесиңби? Кадыр кечеси 1000 айдан дагы артык деген маани Курандын котурмосу. 1000 айдан дагы артык дегени бул бир күнгө туш келип калсак, биз 83 жыл бою ибадат кылган менен барабар болот экенбиз. Жогоруда мен айткан Кадыр өлчөм деген мына ушул. Биз эгерде ошол түнү тахажжуд окуган болсок, нафил намаздарды окуган болсок, Аллах Таалага истигфар келтирген болсок, Аллах Таалага тооба кылган болсок, мына ушул кылган амалдарыбыздын өлчөмү бул 83 жыл бою Аллахка таравих намазын окуду. Бул 83 жыл бою тахажжуд намазын окуду. Бул 83 жыл бою Аллахка тооба келтирди деген өлчөм мына ушул Аллахтын астында жазылат экен. Мына ошон үчүн мунун аталышы Лейлатул Кадр. Тагыраак айтканда өлчөм түнү, айтканда бир нерсенин өлчөмү деген аталыш берилген. Эми караңыздар. Илгерки пайгамбарыбыздан мурунку адамдардын доорунда азыркы мына биз жөөт деп жүргөндөргө буларга пайгамбарлар келген да. Булар дагы аябай катуу ибадат кылган да. Бирөөлөр айтат, эсимден чыгып атат да, ушу 4 киши дейт. Булар дейт 80 жыл бою бир көз ирмем чалыктагын Аллах Таалага мындай баш ийбей койгон эмес дейт да. Өтө катуу ибадат кылган дейт. Анан кийин Жебирейил алейхиссалам ошол окуяны пайгамбарыбызга айтып берип атып, бирок билесиңби дейт, сенин үммөтүңө бир нерсе берилди дейт, бул Кадыр кечеси дейт. Эгер сенин үммөтүң Кадыр кечесине туш келип калып, Кадыр кечесини ушундай ибадат кылуу менен өткөрсө, бир эле түнү ошол жанагы 80 жыл бою Аллахка көз ирмемчалыктагын жанагындай эме кылбай ибадат менен өткөргөн адамдардын соогу берилет деп айтты да. Караңыздар. Мына ошон үчүн Аллахтан бизге берилген белек бул кайсы белек десе, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө бизге берилген белек бул Кадыр кечеси экен. Ошон үчүн Кадыр кечесинин фазилети, Кадыр кечесинин жанагы биз айтып түшүндүрүштүн өзү кыйын да. Анткени мындай 83 жыл бою адам өзү 83 жыл жаша албашы мүмкүн да. Адам өзү орто эсеп менен 60-70 жыл жашайт да. Бирок биз Кадыр кечесине жолугуп кала турган болсок, бизге 83 жыл бою ибадат кылды, 83 жыл бою намаз окуду, 83 жыл бою не дейт,
тахажжуд намазын окуду, тоба намазын окуду деген сооп жазылат экен. Экинчи бир нерсе, караңыздар. Эгерде Аллах Таала бизге Кудайым эле өзү насип кылып ушул орто эсеп менен 60-70 жылды насип кылган болсо өмүрүбүзгө, ар бир жылы орозо кармап, ар бир жылы кадыр кечесине жолуга турган болсок, эми эсептеп көрүңүздөр. 30 жыл орозо кармайлы дейли. 30 жылдын ичинде 30 жолу кадыр түн кечеси бар. Биз ошол 30 жолку кадыр кечесине жолуга турган болсок, 30 жылдык кадыр кечесин 83 жылга көбөйтүңүздөр. Эмне деген ибадат да? Мындай муну эсептеп болбойт да. Бул не экен? Ошон үчүн аалымдарыбыз бекерден айтпайт экен да, пайгамбарыбыздын үммөтүнө мына ушундай белектер берилди. Ошон үчүн пайгамбарлардын арасынан улул азмдердин ичинен болгон, улуу пайгамбарлардан болгон Иса алейхиссалам пайгамбарыбызды Аллах Таала жаратып атканда, жараткан Алла бардык пайгамбарлар өзү ошентип айткан экен. Бизди ошол Мухаммед деген пайгамбарга үммөт кылып жаратпадың деп мындай өкүнүч иретинде айткан экен да. Ошол пайгамбарлардын ичинен бир гана Иса алейхиссаламдын дуасын Аллах Таала кабыл кылган дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Биз ошондой пайгамбардын үммөтүбүз. Бизге ошондой белектер, бизге ошондой Аллах Тааладан келген мээримдүүлүк, райымдуулуктар берилген. Ошон үчүн мына акыркы 10 күндүктөрдү Аллах Таалага ибадат кылуу менен, Аллах Таалага жакындоо менен, Аллах Таалага баш ийүү менен өткөрсөк, биздин бул дүйнөбүз үчүн дагы, акыретибиз үчүн дагы өтө жакшы болот. Айша энебиз, андан Аллах разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурап калды дейт. О Алланын элчиси, эгерде мен кадыр кечесине жолугуп калчу болсом, кайсы дуаны кылайын деп сурадым дейт. Ошондо пайгамбарыбыз мага мынтип айтты дейт. Аллахумма иннека афувун каримун тухиббул афва фа'фу анни деген дуаны өтө көп айткан дейт. Бул дуанын кыргызча мааниси: о жараткан Аллам, сен чындыгында кечиримдүүсүң, берешенсиң, кечиргенди жакшы көрөсүң, жана мени дагы кечиргин деген дуа кыргызчасы. Мына ошондуктан ушул Аллахумма иннека афувун каримун тухиббул афва фа'фу анни деген дуаны акыркы 10 күндүктө ушул Рамазан бүткөнгө чейин такай намаздарыбызда, ибадаттарыбызда басып турсак деле, мына зикир катары айтып жүрсөк деле жакшы болот. Анткени бул дуанын маанисин көрдүңүздөр. Сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң деп атат да. Кайра кечиргенди жакшы көрөсүң деп атат да. Мааниси сонун да мунунчу. Ушинтип Аллах Таалага жалбара берсек, Аллах Таала биздин өткөн кеткен күнөөлөрүбүздүн баарын кечирет. Сөзүмдү жыйынтыктап айта турган болсом, урматтуу туугандар, Рамазандын акыркы күндөрүндө Аллахка жага турган ибадаттарды өтө көп кылышыбыз керек. Анткени бул айларда сооптор эселеп көбөйтүлөт. Неге дегенде, мына караңыздар, жөнөкөй күндөрдө мисалга Курандын бир тамгасына 10 эле сооп берилсе, Рамазан айында, өзгөчө ушул Рамазан айынын акыркы күндөрүндө Курандын бир тамгасына 100дөн 700гө чейин, 700дөн 1000, 1000ден 100 миңгеге чейин сооптор берилет. Мына Аллахтын берешендиги мына ушул. Аллахтын пайгамбарыбыздын үммөтүнө бизге берген берешендиги мына ушул. Бул Рамазан айында биз хатым деп коебуз. Хатым дегени Куранды башынан аягына чейин бир сыйра мынтип окуп чыгуу. Мына ушинтип Куранды бир эле жолу окуп чыкканга аракет кылсак, окубасак дагы ошол жолдо окуп, ошентип Рамазан чыкканга чейин бүтүрө албасак дагы ошентип мээнет кылсак, Аллах Таала биздин ниетибизге жараша балким Куранды бүтүрдүк деген соопту берет. Анткени момундар эки соопко ээлдер болот. Неге десеңиздер, ниетине өзүнчө бир сооп берилет. Ошол бир нерсени кылууну ниет кылып туруп, ошол нерсени кылган болсо, амалына өзүнчө сооп берилет. Бул дагы Аллахтын берешендиги. Андан сырткары дагы кыла турган өтө көп жакшылыктар бар. Адамдарга жакшылык кылуу, садака кылуу, адамдарга кайрымдуулук кылуу. Бул Курандан кийинки эле ыйык Рамазан айында садаканы көп кылыш керек. Садаканын кичинесинен баштап чоңуна чейин түрлөрү көп. Ар ким өзүнүн абалына жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша садака кылат. Пайгамбарыбыз айтат: өзүңдүн жаныңды тозоктон куткаргын, жарым курма менен болсо дагы. Жарым курманы бирөөлөргө садака кылып болсо дагы өзүңдүн жаныңды тозоктон куткаргын деп айткан. Бул дегени садаканын өлчөмү ошончолук кичинекейинен баштап чоңуна чейин кете берет. Бирөө мисалга 1 курма садака кылганга мүмкүнчүлүгү бар, бирөө 100 сом садака кылганга мүмкүнчүлүгү бар, бирөө 1000 сом мына ошентип кете берет. Ошон үчүн ушул ыйык Рамазан айында садака кыла турган болсок, адамдарга жакшылык кыла турган болсок, Аллах Таала биздин кылган амалдарыбызга жөнөкөй күндөрдө аз эле сооптор берилсе, бул ыйык Рамазан айында 1000 сооптор берилет. Анда эмесе, урматтуу туугандар, Аллахым баарыбызды кадыр кечесине жолугууну, ошондой эле Рамазандын толук соогуна ээ болууну баарыбызга насип кылсын.
Кийинки видеолордон көрүшкөнчө салам алейкум.